Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе кайрадан кыргыз тили сабагына кош келипсиңер. Эмесе бүгүнкү биздин темабыз бул сөз өстүрүү сабагы, башкача айтканда текст менен иштөө. Бүгүн биз текст менен иштөө сабагыбызда Токтогул Сатылгановдун өмүрү жолуна дагы бир жолу кайрылмакчыбыз. Анда бүгүнкү сабагыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Берилген тексттин мазмунун толук түшүнөбүз, жаңы сөздөрдүн маанилерин өздөштүрөбүз. Экинчи, текст боюнча берилген суроолорго жооп берип, ооз-эки тексттин мазмунун айта алабыз. Үчүнчү, сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз, эне тилибизди сүйүп, кадырлоого багыт алабыз. Балдар, анда эмесе текстке көңүл буралы. Мен азыр силерге текстти толук окуп беремин, жакшылап көңүл коюп угуп турабыз. Улуу акын Токтогулдун атасы Сатылган момун, кедей киши болгон. Энеси Бурма болсо өңдүү түстүү, шайыр, сөзмөр, оокатка камбыл аял эле. Сатылган менен Бурманын балдары токтобой жүрдү. 1864-жылдын күзүндө Сатылгандын кара алачыгы кубанычка толду. Бурма эркек төрөдү. Сатылган бешик той берип, балдарым токтобой жүрдү эле деп, уулунун атын Токтогул койду. Бурма менен Сатылган жалгыз баласын ардактап, эркелетип өстүрүштү. Кедейликтин айынан алар Сатыкей деген жерге көчүшүп, Казанбак деген байга жалданып иштешти. Сатылган кой кайтарат, отун алат, от жагат, жылкы кайтарат. Бурма кой саайт, козу багат, кийиз басат. Сатыкей аз калуу, таштуу жер болот. 12 жашар Токтогул да байдын коюн, эчкисин багып калат. Ошентип мал багып жүрүп, комуз черткенди, ырдаганды үйрөнүп, шайыр, жайдары бала болуп өсөт. Бүгүнкү сабагыбызда Токтогул Сатылганов тексти менен тааныштыңар. Анда ушул текстте кезиккен жаңы сөздөрдү жакшылап маанилерин түшүнүп алууга аракет кылалы. Тексттеги жаңы сөздөр: момун, смирный, скромный; шайыр, жизнерадостный, веселый; камбыл, запасливый; алачык, шалаш; көч, кочевать, переселяться; жалданып киришти, работал по найму; ачка, голодный; чаалык, уставать, утомляться; жайдары, веселый, приветливый. Анда азыр ушул жаңы сөздөр текстти дагы тереңирээк түшүнүүгө жардам берет деп ойлойм. Кийинки кезегибизди, эми сабагыбызды төмөнкү суроолорго жооп берүү менен улантабыз балдар. Мен текст боюнча силерге төмөнкүдөй суроолорду беремин. Биринчи суроо: акындын аты эмне үчүн Токтогул аталган? Эстеп көргүлө, эмне үчүн акындын атын биз Токтогул деп атаганын түшүндүк. Анда эмесе туура жообун айта берейин. Сатылгандын баласы Токтобой ушул балам токтоп калсын деп ырымдап койгон. Ушул жерин эстедиңер болуш керек. Анда экинчи суроо: көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коебуз. Бул жерде боштук турат, ошол жерге силер тиешелүү сөздү коюп айтып көрөсүңөр. Тексттеги сөздөрдү эстейсиңер. 1864-жылдын күзүндө Сатылгандын анан кубанычка толду. Эмнеси Сатылгандын кубанычка толушу мүмкүн? Ойлонуп, жакшылап жооп бергенге аракет кылабыз. Менимче силер туура таап койдуңар болуш керек. Анда мен жаңы кийинки ушул суроонун жообун ачайын. Жообу кара алачык. Демек 1864-жылы Токтогулдун төрөлүшү менен ошол Сатылгандын кара алачыгы кубанычка толуптур. Кийинки суроого кезек берейин.
Көп чекиттин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп чыгабыз. Бул жерде эки сөз бар экен. Бурма менен сатылган жалгыз баласын өстүрүштү дейт. Кандай кылып өстүрүштү эле? Ойлонуп тапканга аракет кылгыла. Анда эмесе туура жоопту силер дагы таптыңар болуш керек. Аштым, ардактап, эркелетип деген сөз экен. Коюп окуп көрөбүз. Бурма менен сатылгандын жалгыз баласын ардактап, анан эркелетип өстүрүштү. Анткени ал жалгыз бала болчу. Токтогулдун атасы сатылган бурма энеси Сатыкейге эмнеге барышкан? Бул тесттик тапшырма. Асы мурунку жашаган жери жакпагандыктан, Б жашоосу оордогондуктан, В Токтогулду мектепке окутуу үчүн, Г дыйканчылыкка пайдалуу деп. Туура жоопту таптыңар болуш керек. Анда мен ачайын. Туура, бул жерде Б варианты. Сатыкейге кетишинин себеби алардын жашоосу оордоп кеткен эле. Андан кийинки суроого токтолобуз. Сатыкей кандай жер эле? Асы суулуу, Б таштак, В саздак, Г малга жайлуу. Кайсыл жооп туура деп ойлойсуңар? Туура таптыңар деп эсептейин. Анда туура жообу Б варианты. Сатыкей таштак жер болгон экен. Андан кийинки суроо. Токтогул кайсыл жылы туулган? Биз адабияттан дагы өткөнбүз. Эгер азыр эстей албай калсаңар, адабият сабагын эстесеңер, ошондо туулган жылын билет болушуңар керек. Туура. Токтогул 1864 жылы туулган. Кийинки суроо. Улуу акын Токтогулдун атасы сатылган момун кедей киши болгон. Ушул жердеги улуу акын Токтогулдун деген аныктоочко дагы улап түшүндүрмө аныктоошту жазып чыгасыңар. Кичине убакыт беремин, аракет кылып жазып көргүлө. Туура ойлондуңар болуш керек. Анда мен жообун ачайын. Ар кимде ар кандай жооп болушу мүмкүн. Мен силерге өзүмдүн жообумду ачып көргөзүп айтып көрөйүн. Ушуга окшош жооп болсо, демек силердики дагы туура деп эсептеленет. Улуу акын Токтогулдун композитор акындын, ушул жерде түшүндүрмөмүчө композитор акындын деген сөз. Атасы сатылган момун кедей киши болгон. Демек улуу акын Токтогул, дагы биз түшүндүрманы конкреттүүрөөк айта турган болсок, ал композитор, күй чыгарган акын экендигин дагы кошумчалап айтып атабыз да, түшүндүрүп. Урматтуу балдар, текстти толук түшүнүп, суроолорго туура жана так жооп берүүгө аракет жасадыңар деп ойлойм. Биз бул тексттин мазмунунда гана түшүнбөстөн, андан көптөгөн тарбия алдык десек болот. Мисалы, эмгекчилдикке, сабырдуулукка, аракетчилдикке, тайманбастыкка жана башка таалим тарбияны ушул Токтогулдун өмүр баянынан алсак болот экен балдар. Урматтуу балдар, ушинтип биз Токтогулдун өмүр жолуна арналган Токтогул Сатылганов деген текст менен таанышып чыктык. Үйгө тапшырма катарында силер балдар үйдөн ушул тексттен 3 сүйлөмдү аласыңар дагы, андагы сөздөргө өзүңөр жанагы биз иштегендей кылып түшүндүрмө мүчөлөрдү коюп, оңдоп жазып чыгасыңар. Ушуну менен сабагыбыздын соңуна чыктык. Сабак силерге жеткиликтүү болду деп ойлоймун. Кийинки сабакка чейин жакшы тургула балдар.